Камчыбек Кыдыршаевич бүгүн Садыр Жапаровду колдойм деп билдирүү жазаптырсыз. Бунуңуз жакшы. Садыр Жапаровду колдосоңуз Шайырбек Ташиевдин 12,5 миллиардын төлөп берип, башка акчаларды төлөп берип, жеген ичкендериңиз төлөп берсеңиз ошол жардам деп эсептейм да. Бирок иш жүзүндө эч окшошпойт атпайбы? Кылгылыкты кылып коюп, кылжууп менен буюп коюп, эми азыр колдойм деп атпайсызбы? Эми ал сөзүңүздү укканбыз да. Колдомоктурсун ошо Шайырбек Ташиев кымырап алган, кытып алган акчаларын төгүп берсе жакшы болмок. Кундуз Сулайманов да мына эркиндикке чыкты, келтирген чыгымдарын баарын төлөп бериш керек да. Анан мен дагы деле айтам сизгечи, Токтогулда Чычкан Капчык айында Темирлан деген балаңызга ушул алып бериптирсиз, ошонун жок арыздарын жастырып, тиги кошоматчылар сизге ошол жерди ой Камчыбек Кыдыршаевич деп берип, эми күндүр түндүр мамлекеттик кызматкерлердин өзүнө курдурдуңуз. Эми ошол эми сиздин адилеттүүлүгүңүз. Мына азыр жаш балдарга моундай ысыкта летний лагерлер жок болуп атат, спортсмендерге жок болуп атат. Элим эле элим, жерим эле жерим дейсиз, эми ошону берип эле коюңузчу. Адам байып кетпейсизчи, жарып кетпейсиз. Анан эми таң калам да, эми колдосоңор акчалай колдоп бергиле, миллиондорду кымырып эле, кытып эле ушинтип жеп кетем деп ойлой берет окшойсуңар. Кандай кустурдуңуз элдин баарын, ошондой кузасыз сиз деле. Анын баарын көрүп турабыз. Бүгүн колдогонго айлаңыз жок го. Сиз эми азыр акчаңыз көп, аны кантип кытып кетем деп ойлоп атасыз. Ошонун баарын аш кылып кетсемби деп 2 күндүн биринде чекеңиздер деп кыйналып атсаңыз керек эми, досторум кантип кетет деп. Анан кичинекей бир кытмыр оюңуз бар, эптеп ушу Садыр Жапаровго жармашып да бийликке келип каламбы депчи. Мага айырмасы деле жок. Мен корко деле албайм, бетиңизге эле ушинтип айтам. Жана алып келген Болот Борбиевтериңизди алып кетсеңиз жакшы болмок ошолордун баарын. Артында жашынакай чынында аз добуш алса дагы достойный кадрлар бар, ошолор келсинчи. Мен чын дилимден айтып атам. Бышпаган камырдай кылып аны алып келип койдуңуз. Өзүңүздүн досуңуз эле айткан мага, ошону колдодуп атат, аны алып келмейинче болбойт деп. Берген акчаларыңыздын баардыгын чачып келдим. Азыр сураңызчы Болот Борбиевден бир 20 миң берип тур, сом менен десеңиз, 20 миң сом деле жок. Ошондой, ошон үчүн кезексизге да келет. Азырынча эптеп жамбактуу болуп туруңуз. Анан Садыр Жапаровду колдосоңуз Шайырбек Ташиевдин 12,5 миллиардын төлөп берип, башка акчаларды төлөп берип, жеген ичкендериңиз төлөп берсеңиз ошол жардам деп эсептейм да. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар, 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. 2 күн өтті, 2 күндөн кийин сотко алып барышты. Ал жерде да бүт баары уюштурулган, прокурор деле даяр, соту деле баары дайын. Менин чөнтөгүмөн 6 миллион сом акча кетти, 2 квартира кетти да. Алар өзүнө ушунчалык деңгээлде уверен экен, баардыгы бир чыра чыгып бүтүшсүн, анан кийин сүйлөшөбүз деп ошентип дагы деле алып кирип коюшту. Анан макул болдум, бирок бир эле шарт, мен бул акчаны бир күндө таап бере албайм, 2 күндө таап бере албайм, мага берем жок дегенде 1 ай мүмкүн болсо жок эле дегенде 2 жума убакыт бергиле деп. Барсам, Айбекке деле бир квартира бердиңиз го, мага деле ошондой арзан баадагы бир квартира бериң, жана 20 миң доллар бизге 2 күндө бере турган акчаңыз барлыгы 5 күн сурап койгонбуз. Но 2,5 миллион доллар, 2,5 миллион сом алып келет. Сен 5,5 миллион сом кыласың, анан дагы 10 миң доллар биздин жанагы акчабыздан алып кел, анан калган ошо биздин сага жардам 20 миң долларын ар жагын бир 5 күн ичинде жасап берсең болот дешти. Ыкчам кызматкер, Арген деген жигит.
байке эми сиздин үстүңүздөн дагы арыздар түшүшү мүмкүн, сиз менен биз ар дайым байланышта болуп турабыз. Анан кийин эми сиз бирок беспокойство этпең, биз сизге ар дайым жардам беребиз. Мындай кайра уже ичкери кирбейсиз. Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Чыңгызбек Жанышбекович Самибаев. Мына паспортум менен тааныштырып коеюн. УКМК кызматкери Арген деп тааныштырып, бир жигит келип кетүүмдү суранды. 17 ноябрь күнү Болот областык УКМК башкармалыгынын имаратынын жанынан жолуктук. Жолугар менен алып кирип кетти. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Депутаттардын жолбосо Ташиевдин командасынын ядросу болгон. Ташиев парламенттеги депутаттардын көпчүлүк бөлүгүн алып келди десе азыр чыч алып атпайбы? Марлен Маматалиев айтпадыбы? Буга чейинки төрага Шакиев үйүндө чогултуп мандаттарды кадимкидей жумушчу орундарды бөлүштүргөн депчи парламенттин ичиндеги. Мына ошонун чындыгын сиздерге факты менен далилдеп берейин. Достор, бул 14-чү шайлоо округу. Көрдүңүздөрбү? Токтогул шайлоо округу. Бул жерде 149 000 шайлоочу бар болчу. Токтогул шайлоо округу депутаттардын жолбосо Ташиевдин командасынын ядросу болгон. Эсиңиздердеби? Шакиев, Кундуз Сулайманов, Болот Борбиев, бул болсо Америкада болсо посол болчу, консул болчу. Ошол жактан оңой менен келбейт адамдарчы. Бирок алардын баары ушул чөлкөмгө чогулган. Анткени дал ушул чөлкөмдө Камчыбек Ташиев өзүнүн парламенттеги көпчүлүк бөлүгүн чогултуш үчүн демин баскан. Башында 19 кандидат арыз таштаганда катышам депчи ниетин билдирип. Бирок анын 10 эркек, 9 аял киши. Эң кызыктуусу, буга чейин да мен атайын статистикалардагы стратегиялык жүрүштөрдү дагы айтып бергем, эсиңиздерде болсо. 9 аялдын 8 аял катышты. Бир эле аял акчасы жок болуп катышпай калды. Ал эми 10 эркектин 3 эле эркеги калды. Калганын баардыгын кыйып түштү. Эмне үчүн? Мына бул округда анткени эң күчтүү. Буга чейин ал жерде бир топ добушту алып, мына 4,5 миң добушту алып, андан мурунку шайлоодо мен жүргөм. Осмон Турдуманбетов деген Кундуз Сулаймановтан экинчи эле орунда калып калган. 7,5 миң добуш алган. Тотонов деген бар болчу. Кармыршаков деген да Гесте Каракөлдө бир жакшы добуштар алган, 2,5 миң. Ал адамды да каттаттырбай, аны дагы мен ойлойм, аны дагы кыйып түштү да. Ошондо көрдүңүздөрбү? Каракөлдө кандидат жок, Токтогулда кандидат жок. Анан наркы чөлкөмгө өттү да, Таш көмүр, Аксы, Бүргөндүү деген жакка. Ал жакта Гүлшаркан Култаева деген бар болчу. Ал дагы ошо Ата Журт партиясынан мурун катталып жүргөн. Райым миллиондун ошол финансылык бөлүгүндө иштегенди, жогорку кеңеште да иштегенди. Мына аны болсо эркин калтырып, Мамасадыков Замир деген аны да калтырып коюшту. Эми карап туруңуздар, кандидаттардын баарын алды, чөлкөмдөрдө болсо бул жагын Болот Борбиевке берейин деди, бул жагын Кундуз Сулаймановго берейин деди. Абсолюттук түрдө эч ким жок. Анан эл кимди шайламак эле, кимди тандамак эле? Бир эле адам турса, айла жок ошолорду шайлайт. Анын үстүндө аларды УКМК карады, башка дагы күч структураларды баардыгы карап турду. Анткени эч ким Ташиевке каршы чыга турган абал деле, үнү деле, башка деле күчү жок болчу да. Добуштар кадимкидей бөлүп эле өздөрү өтүп келип алды. Себеби эмне? Ошо парламентте көпчүлүгүн алып, келечекте өздөрүнүн стратегиялык иштерин ишке ашырып атат деп азыр жаның жеп атпайбы? Сотто дагы, башкада дагы биз президенттин орду кереги жок депчи импичментке даярдап барып атканда. Парламенттин төрагасы Марлен Маматалиев президентти айланасында чөйлөр талап кетейин дегенде айтпадыбы? Мына эми чындыкка жакын болуп атат да. Парламент элдин жатый формасы. Парламент бул мамлекеттеги эң чоң саясий орган. Ошол жерде маселе айтылыш керек да. Элдин деми ошол жерден чыгып туруш керек. Чындык ошол жерден чыркырап айтылып туруш керек да. Андай болгон жок да. Баардыгы мына Ташиевдин акчасы менен келип алып, унчукпай отурат. Эртең кандай болуп кетет? Тиги кулай калса, тиги неме калайын, бул кулай калса, бу неме калайын депчи. Андай болбойт. Калган депутаттар не отурат дегенде айтпайсыңарбы? Ташиев өзү айтып атат го кечээки видеосунда. Азыркы затише очень опасный деп атпайбы?
кемпироватчылар жана башкалар баардыгы араң эле турат депчи. Өзү араң турат, акчасын кантип чачып, кантип бийликке келип калам депчи. Өзү ошонун баардыгын каалаган да. Буга чейинки төрага Шакиев эмне кылган? Мактап, Кудайдан кийин эле сенсиң ошо кыргыздардын аталыгы сенсиң. Тим эле сенден өткөн адам жок деп, далга чаап атып, мактап атып, сен президент боло турган адамсың. Канча жолу шайлоого катыштың. Мына сенден башка эч татыктуу адам жок деп ошону ошол түрткөн да. Ташиев деле ошону каалаган да, ошон үчүн ушунун баардыгы уюшулуп атат да. Анан депутаттар айтпасаңар анан кийин ушундай элди экиге бөлмөй, дистабилдүүлүк алып келмей, ушуга окшогон акчалуу саясий сойкулар кылат ушундайчы. Айтпайсыңарбы ошон үчүн, дебейсиңерби? Мына Токтогулдан чыккан Болот Борбиевке окшогондор анын акчасын жеп алуу отурбайбы? Биз болсо айтып атабыз го Токтогулда, Ташиев өзүнчө эле бир резидент ачып болду деп. Анан тиги суу эмне болду, жол эмне болду деп айтпаса деле алар боло турган маселе. Аны президент өзү кылып алат. Силер саясий стабилдүүлүктү кармап бергиле да. Анан кийин туруп жана Дастан Артисбекович айтып атпайбы? Жалгыз эркек айым бар го, ошо мына ага акырана керек деп. Эң биринчи өзүңөр акырана болуп койбойсуңар, эркектей болуп жанына туруп сотко чейин барып көргөзмө берип, андай болбойт деп. Ошон үчүн ала кушту атынан эле аташ керек. Зөөкүрдү зөөкүр деп. Ал Ташиев ошондой эле да, зөөкүр, ташбор, маданиятсыз адам. Мен ушинтип эле айтайынчы. Маданиятсыз экен, өзүңөрдүн парламентиңе келип туруп, өзүңөрдү сөктө эле го ошол жерден. Баарыңарды тизип алып, бирден мандатыңарды алам деп. Жок дегенде мына эми чындык келип атат. Президент баардыгын айтып атат. Айтпайсыңар бе стабилдүүлүк үчүн. Мына ошон үчүн Ташиевке окшогон анын командасы бардыгы камалыш керек. Ушундай эле айтайынчы. Кыйын экенсиңер, комиссия түзкүлөчү ошолордун байлыгына, башкасына. Кыйын экенсиңер. Мына ошондой чындыкты ушинтип айтыш керек.